Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата номер 12 кесиптик лицейде робототехника жана жасалма интеллект борбору ачылар алдында турат. 500 шарчы метрге Кытайдын эң ири компаниясы тарабынан 7 миллион АКШ долларлык турмуш тиричиликке жана өндүрүшкө керектелүүчү жабдуулар алынып келинди. Робототехника борбору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, билим берүү жана илим министри Долдургүл Кендирбаева, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвеняйым, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Кытайдагы Циансу Хайба Robotics компаниясынын жетекчилеринин катышуусунда ачылды. Борбор турмуш тиричиликке өндүрүшкө керектелүүчү завод-фабрикаларда колдонулуучу роботтарды иштеп чыгарат. Учурда 2 миллион долларлык роботтар алынып келген. Калган 5 миллион долларлык роботтар жакынкы күндөрү келүүсү күтүлүүдө. Бул жердеги роботтор болсо, негизинен өндүрүштө пайдалануучу роботтор, студенттер, жаштар, кызыгуучулар жалпы эле бул жерге келип роботторду кантип колдонууну үйрөнүшөт. Бул борбор Орто Азия аймагындагы эң биринчи уникалдуу робототехника боюнча борбор. Буга чейин Орто Азия аймагында жана мамлекеттеринде мындай борбор ачылган эмес. Борбордун алдында 2024-2025 окуу жылында Ош мунун математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтунун базасында Кытайдагы бир университет менен биргеликте мехатроника жана робототехника адистиги боюнча биринчи курска студенттер кабыл алынат. Кытай тарап эки баскычта билим берет. Тактап айтканда студенттер жана мугалимдер роботторду туура колдонууну, экинчи баскычта робот тетиктерин чогултууну үйрөнүшөт. Кытайдан келген адистер алгач 3 ай ушул жерде окутуучуларды даярдашат. Андан кийин алар студенттерди жана келген курска келген окуучуларды даярдашат чоң биргеликте. Аны менен катар жеткинчектер жана мектеп окуучулары үчүн робототехника курстары ачылат. Робототехника адистигин аяктаган бүтүрүүчүлөрдү жергиликтүү жана эл аралык өндүрүш тармагында иш алып барган компанияларга жумушка орноштуруу да пландалган. Окуучулар үчүн, студенттер үчүн, жалпы каалоочулар үчүн ар түрдүү курстарды үйрөтүп, кичинекей балдардан баштап биз ушул жерге кружокторго катыштырып, акырындап барып, анан университетке ошол бакалавр адистигин окуй турган тажрыйбаны жасайлы деп атабыз. Ал эми бул адистикти ачууда биз Кытайдагы ошол биздин партнер университет менен биргеликте даярдалат. Бул бүгүнкү күндөгү эң заманбап, дүйнөнүн талабына ылайык бир жакшы окуу борбору болуп калат деп мен ойлойм. Циансу Хайба робототехника компаниясы 2001 жылы негизделген. Учурда Кытайдын бир топ шаарларында заводдору, филиалдары, лабораториялары бар. Компания роботтордон сырткары билим берүү тармагында да бир топ долбоорлордун үстүндө иштешет. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.